бизде көр дейт, башкалардан мүрзө дейт, мына ошол мүрзөдө жашар элем. Таштанды кыз болгом мындайынча айткандачы. Анан кыскасы мен ушул булактан пайда болгон экен элем. Ошондон кийин анан мен эжекелер, агайлар мындай мага башкача көз карашта, башкача мамиле кылышып, иш кылып мындай мен өзүмдү дагы ушул бир башкача сезип баштадым окшойт. Алмакандын атасы Бек менен апасы Наапа эки эркек балалуу болушат. Бирок экөө тең 6 айлыгында желкесине бир жара чыгып чарчап калат. Кийин дагы бир уул бир кыздуу болушат. Илекке каршы баягы аты жаман жара чыгып, эки наристеси да 6 айлык кезинде эле чарчап калат. Бир күнү Бектин түшүнө аялыңдын төркүнүндө көз ачылбаган бир булак бар, ошонун көзүн ач деген аян кирет. Бек кош бойлуу аялы Наапаны алып, кайын журтуна жөнөйт. Издеп жүрүп, ошол түшүндөгү булакты бир көпүрөнүн түбүнөн таап, анын көзүн ачып келет. Ошол жылы Наапа аман эсен көз жарып, кыз төрөйт. Бектин сүйүнчү койнуна батпай, кызынын атын Алмакан деп атайт. Алмакан 6 айга толгондо желкесине баягы жара пайда болот. Бек кызын көтөрүп, аялын ээрчитип алып, кошуна айылда жашаган Исмайыл калпага барат. Барса Исмайыл калп айтат экен, сары улак таап кел депчи. Анан ошондо атам бечара айыл кыдырып, ал убакта машина дагы жок болсо керек. Мен оюмча болсо дагы таңкыс болсо керек. 56-жылы 21 мартта төрөлгөм мен. Анан кийин ошол иш жерден таппай, ыйлап, тамандары баягындай парсанактап, ушунчалык жаман болуп келатканда алдынан аппак селдечен, аппак сакал, колунда таягы бар, тесмеси бар, бир абышка сары улак жетелеп бараткан экен. Анан ата ушул улагыңызды мага сатың деп эле тизесине кучактап, жалынып жалдыра берет экен да. Анан атамды колунан тургузуп, желкесинен таптап, "Ме ала кой" деп улакты берип, анан атам улакты көтөрүп алып, сүйрөгөн жерде сүйрөп, жетелеген жерде жетелеп, ошонтип анан кийин Исмайыл калпаныкына барса, мен өлгөн атыптырмын да, уже өлүп деле калсам керек. Ошондо Бек, мен жашабасам жок, ушул кызым жашап аркамда калса болду деп, улак менен кошо Алмаканды тегеренет. Улакты садага чапкандан кийин Алмакан көчүлүп тердеп терең уйкуга кетет. Исмайыл калпа, ал абышканы сага Кудай жөнөттү. Сенин боздогонуңду көрүп, Кыдыр ата аркылуу улак жиберди. Эми бул кызың Кудай сүйгөн кыз болот. Арамга аралаштырбай чоңойтуп, жакшы тарбия бергиле. Кыргыздын келечегине жараган атак даңктуу инсан болот дейт. Алмакандын желкесине чыккан жарасы айыгып, аман калат. Бирок тилекке каршы атасы Бек бир күнү уктаган боюнча ойгонбой, келбес сапарга узап кетет. Атамдын өлүгүн көтөрүп алышып, машинага жүктөгөндүр, билбейм, иши кылып, атамдын элине алып барышат экен. Апамдын төркүндөрү, апам мени көтөрүп алып баргандан баягы атамдын туугандары, "Сен ойношуңан туудуң, ойношуң өлтүрүп койду" дешип, атамдын өлүгүнө катыштырбай бизди кууп иришкен экен, апамдын туугандары мененчи. Кыскасы, мен атамдын туугандары, атамдын жакындары мени кабыл албай коюшкан да. Ошентип Наапа кызын жетелеп, ар кандай жумуштарга жалданып иштеп, күн кечирип жүргөн кезде аялы каза болгон бир уул 2 кызы бар кишиге жолугуп турмушка чыгат. Лекке каршы жаңы күйөөсү Наапанын кызын өгөйлөп үйүнө батырбай коет. Анан ошондой ошол өгөй атам, "Мына ушул кызың сеники суук, тойбойт. Мына менин кыздарым деле отурат, жакшынакай эле аз эле жейт, сеники такыр тойбойт" деп, анан мен ошо жегеним да жакпайт экен. Иши кылып ошонтип анан апам айла жок, мен детдомго тапшырып берет экен. Аргасы кеткен Наапа кызын балдар үйүнө тапшырат. Мына ошентип Алмакан жалгыз томолой жетимдин жашоосун баштайт. Эс тарткан күндөн баштап жанында ар дайым аппак селде оронгон
аппак сакал, колунда таягы менен кичинекей түйүнчөгү бар аксакал жүрөр эле. Алмакан аны ата деп айтчу. Аны менен чогуу келбеттүү, жүзүнө нур төгүлгөн жигиттер жүрчү. Бирок ал аксакал менен жигиттер бир гана Алмакандын көзүнө көрүнүп, Алмаканды колдоп жүрүшөр эле. Айлар жылдар өтүп, Алмакан чоңоюп интернатта окуп калат. 1969 жылы Алмакан бойго жетип, 13 жашка толуп, суп-сулуу кыз болгондо, Жалал деген жигит аялдыкка ала качып кетет. Ошентип, Алмакандын үй бүлөлүк жашоосу эртеле башталат. Күндөрдүн биринде жолдошу Жалалга армияга чакыруу кагазы келип, армияга узайт. 2 жума өтүп өтпөй кайненеси өзү менен өзү сүйлөшө берет. Эч нерсе жок эле дасторкон жайып, тамак ичкен сыяктуу болуп, бирөөлөр менен кубалашып ойногондо чуркап кетет деп. Баягы көзүмө көрүнчүлөр менен ойнойм, алар жүгүрсө жүгүрөм, алар тамак ичсе тамак ичем. Анан ошондон кийин менин кайненем бул өзү менен өзү сүйлөшөт, өзүнөн өзү дасторкон салып алып эле курук эле дасторкондо бирдемелерди жейт, анан бирдеме иш кылып бардыгын айтып, анан кийин мени Оштогу, азыр мына микрорайон Анар болуп калды. Ошол жерде жиндиккана бар эле, ошого алып барып таштап коюшту. Жиндикканадан дагы чыгарып салган күндөр болду. Себеби ал жерде иштегендер Алмакандын алдын ала жаман нерселерди бетке айтып салганынан коркушчу. Бирок баягы көзүмө көрүнчүлөрдөн эч качан мен ажыраган жокмун, алар дайым менин жанымда болду. Ошол учурларда кийерге кийими, ичээр тамагы, бараар жери жок, азап тарткан кыйынчылык күндөрдө жашап жатты. Күн жылуу болгон учурда атасы Бек булактын көзүн ачкан көпүрөнүн түбүндө түнөсө, күн суукта, Шилделери кыштарда ушул жерде эскирип, баягы топурагы түшүп, ачылып калган бизде көр дейт, башкалардан мүрзө дейт, мына ошол мүрзөдө жашар элем. Таштанды кыз болгон мындайынча айткандачы. кээде апасын сагынып, куса болуп алдына барган менен өгөй атасы жакшы кабыл албай, кагып силкип салчу. Элекке каршы кийин апасы дагы ооруга чалдыгып, каза болуп калат. Мындай жашоого туура 7 жыл болгондон кийин 1977 жылы жолдошу Жалал издеп таап алат. Иши кылып ошол күйөөм издеп таап, чын эле аябай сүйгөн экен. Анан биз чаткалга кеттик, алып кетти. Жолдошу менен махабаттуу күндөрдү чогуу өткөргөнү менен колдоочулары тоскоол жаратты. Бир күнү Жалал бир бөтөлкө арак көтөрүп келди. Алмакан, арак ичсең көзүңө көрүнчүлөрүң көрүнбөй жоголуп кетет экен деди. Мындай жашоодон Алмакан өзү да тажагандыктан жолдошунун сунушун четке кагалган жок. Чын эле ичкенден баштап колдоочулары көзүнө көрүнбөй калды. Күндөрдүн биринде колдоочу атасы жигиттер менен келип, "Кызым, бекер кылып жатасың. Ичкен сага жакпайт" деп ачуулана сүйлөдү. Алмакан каршы болуп, көнбөдү, бирок ошол замат эстен танып, бир ыптасы иштебей, тилден калып 4 жыл төшөктө жатып калат. Жолдошунун алып барбаган ооруканасы, көз ачык табыптары калбады. Алмаканга болгон сүйүүсүн далилдеп, баладай бакты. Акыры Ташкентте Касиетхан деген касиеттүү табып аял бар экенин, ал аял баспаганды бастырып, тилден калганды сүйлөтүп жаткандыгын угуп, Алмаканды алып барат. Касиетхан Жалалды 2 жумадан кийин келесиң деп, келинчегин алып калат. Алмаканга колдоочулары кайтып келип, кайрадан касиеттери күчкө толуп, эл кызматына баш оту менен кирип, дартка даба, илдетке шыпа издегендерге жардам берет. Атагы дагы да алыска кетип, бир гана Кыргызстандын булуң бурчтарынан эмес, кошуна Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өлкөлөрүнөн дагы врачтардан шыпа таппаган оорукчандар келип, сакайып жатышты. Өзгөндүн Куршат деген айылына келдик, Киров көчөсүндө 17-үйдө. Ал убакта мындай жок болчу. Анан мен ошол жерден элдерди көрүп баштадым. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан бүт бар жоктон элдер келип, толке жиндилер, баспагандар, талма менен ооругандар келер эле. Анан кошуналарымдын бардыгы гостиница кылышкан. Себеби мен ар бирин бирден кабыл алып карайт элем да. Ошондо мен 25-26 жашта элем. Ошол учурда Бишкекте Бейиш деген элдик дарыгерлер борбору ачылып, өзүнө ишенген, чын эле Кудай берген касиети барлардын конкурсу болуп, ага катышат.
Bir qatar qasiyeti güçtүүлөр менен чогуу Алмакан да сынактан ийгиликтүү өтөт. Анан конкурска катышып, мен ошол жерден баягы дуа боюнча биринчиликти алдым. Анан газета, журнал, телевидение, радио, ал убакта баягы 5 сомдук радиолор болот эле, бүт барды угат эле. Мына ошолор меники болду. Иши кылып мындайынча айтканда жылдыз болдум да. Акаевдин качып кетерин, Бакиев кан төгүү менен кетерин, Атамбаевдин камаларын, Жээнбековдун 3 жыл эле президенттик такта отурарын алдын ала өздөрүнүн бетине тайманбай ачык айткан. Бул маалыматты тастыктаган күбөлөр да болгон. Тилекке каршы мындай ачуу чындыкты көтөрө албаган, мен өлбөс хан болом деген бирөөсү Алмаканды Кыргызстандан чыгып кетүүсүн талап кылган. Алмакан алгач Россиянын Новокузнецк шаарына барат. Ал жерде шаардын мэриясында иштеген Люба деген аялдын көп жылдан бери баспай калган Виталий деген баласын бутуна тургузуп жиберип, гезит журналдарга чыгып, орус элине таанымал болуп кетет. 18 жылдан бери денесин жара басып, псориаз оорусу менен ооруган, Кремльде чоң кызматта иштеген Лида Ивановна деген аял 3 күндө Алмакандан айыгып, аны Москвага алып кетет. Алмаканды орустар алаканына салып көтөрүп алышат. Арадан бир топ айлар өтүп, bir günü Lida Ивановна, Алмакан, seni Эньо инженерия академиясынын президенти Трубицын Анатолий Александрович чакырып жатат. Ошол академияга окуп, мүчө болуп алсаң, келечегиңе жакшы болот деген кеңешин айтат. Алмакан дароо эле макулдугун берет. Себеби касиет боюнча көп нерсени тереңден изилдеп көргүсү келет. Ал жака атайын текшерүүлөрдөн өтөт эле. Текшерүүгө 70 адам катышып, алардын арасынан 9-на туура диагноз коюусу керек болот. Алмакан 9-на тең туура диагноз коюп, комиссия мүчөлөрүн таң калтырат. Ошентип Алмакан Эньо инженерия академиясында окуп билим алып, дүйнөлүк конкурстарга катышып, Целитель мира деген эл аралык сыйлыкты дүйнө жүзүнөн келип катышкан 447 адамдын арасынан утуп алат. Академияны ийгиликтүү аяктап, ал академияга мүчө болуп катталат. Всемирная лига статусуна ээ болуп, анын лицензиясын алат. Алмаканды академияга иштөөгө чакырганда, эгер менин тилимде сүйлөсөңөр иштөөгө макулмун деген шарт коет. Алмакандын касиетине кызыккан орус окумуштуу парапсихологтору аргасыздан Алмакандын шартына макул болуп, кыргыз тилин үйрөнө башташат. Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин Алмакан Кыргызстанга кайтып келет. Өзбек-кыргыз урушу чыгып, канчалаган жоготуулар болорун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө айтып, алдын алыш керек деп безилдейт. Айтор бардык чындыкты адатынча бетке айтып, жаман көрүнүп, кайрадан Россияга кеткенге мажбур болот. Москвада жүрүп Садыр Жапаровга жолугат. Кудай буйруса сен журт башы болосуң. Бирок азыр Кыргызстанга барбай тур. Сени камап коюшат дейт. Садыр Жапаров мени элим күтүп жатат. Барам деп сөз берип койдум эле деп жигиттик сөзүнө туруп, тобокелге салып Кыргызстанга жөнөйт. Садыр Жапаровду Атамбаев келер менен камакка алат. Атамбаевдин мөөнөтү бүтүп, падыша тактысын досу Жээнбековго тапшырат. Жээнбеков 3 жыл олтуруп тактан тайып жүрөт. Кыргызстандын президенти болуп, Садыр Жапаров келет. Мына ошентип бардыгы Алмакан Бекова алдын ала айтып койгондой болуп, Алмакан Кыргыздын Вангасы деген атка конот. Алмакан Москвада чоң кызматта иштеген, окумуштуу тарыхчы адамдарды даарылап жүрүп, алар менен жакшы мамиледе болуп, кыргыздарга улуу кыргыз каганатынан калган эбегейсиз чоң мурас бар экенин билет. Алар Алмаканга ал казынаны кыргыздардан башка эч ким ала албасын, тиешелүү келишимдер бар экенин айтышат. Алмакан мындай сүйүнүчтүү кабарды кыргыз элине жеткирүүгө шашып, кайрадан Кыргызстанга келет. Ошон үчүн кыргыздын келечеги үчүн кыргыз каганатын кыргыздар түптөш керек экен. Кыргыз каганатынан калган мураска бир гана кыргыздар экенин билип, мен келип ошо 2018 жылдан баштап кыргыз каганаты боюнча 6 бөлүм кыргыз каганатынын тарыхы деген, бирок уккан кулакта жазык жок, мен укканымды айтайын деп кайрылдым канча жолу. Бирок ошондо дагы биздин кыргыздар каяктагы жөө жомокту айтасың, эмне деп атасың деген бир жаман сөздөрдү айтып, кандай гана мени кыйнашып, кандай гана жүдөтүштү. Анан айттым, биздин паспортубуздан улутубузду жоготот. Анан кийин бизди бири-бирибиз менен тытыштырып, мушташтырып, бийлик талаштырып,
Анан кийин биздин өлкөбүздү жоготуп коюштары мүмкүн. Ушундай бир терс энергиялар менен бизди көрө албаган чагымчыл адамдар бизди ушул нерсеге жеткирет деп канча жолу мен акча албай чыгарган газеталардан кайрылдым, фейсбуктардан кайрылдым. Алдын ала айткан бул ширк деп мени тепкилешип уккан жок. Баягы бийликте турганда баардыгынын көзүн май басып калабы билбейм. Алмакан Арузат аял деген коомдук бирикме түзүп, эл аралык форумдарды өткөрө баштайт. Лекке каршы өкмөтүбүз бул саамалыкты колдоого албай, кайдыгер карап коюшат. Ошого карабай, Алмакан Арузат аял коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн ыктыярдуу топтолгон каражатына жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен өзгөн жана Ысык көлдө боз үйлөрдү тегип, аялдарга ак элечек кийгизип, чет өлкөдөн келген конокторду татыктуу тосуп алып, жогорку деңгээлде өткөзөт. Андан кийин жер жүзүн энемерими сактайт деген эл аралык форум өткөзүп, Москвадан дүйнөнүн энеси деген эл аралык сыйлыкка ээ болот. Алмакан 2020-жылы адамдар көчөдө баратып эле жыгылып кырыла баштайт деп алдын ала айткан эле. Айткандай эле дүйнө жүзүн COVID-19 пандемиясы каптап, миллион деген адамдар өлөт. Ошол жылы июль айында Кыргызстанда дагы бул эпидемия туу чокусуна жетип, элибизде өлүм көбөйгөн маалда Алмакандын кан басымы 50-ге 80 болуп түшүп кетип жыгылып калат. Ошондо түш аркылуу аян алат. Ал аян боюнча кыргыз элин бул апааттан сактап калуу үчүн түштүк менен түндүктүн тең ортосуна боз үй тигиш керек болот. Ал боз үй ата-бабаларыбыз пайдаланган эски жана жарымы түштүктөн, жарымы түндүктөн болушу шарт экен. Алмакан эстен танып бир топ жаткандан соң эсине келип бул аянды жанында жүргөндөргө айтат. Элди апааттан сактап калуу вазифасы түндүктөн коомдук ишмер жана журналист Темирбек Токтогазиевке буйруса, түштүктөн коомдук ишмер жана жеке ишкер Мамырбек мырзага буйруйт. Аян боюнча ал боз үй Алабел ашуусу менен Чычкан капчыгайынын ортосуна тигилет. Боз үй тигилер замат Кыргызстанда чынында COVID-19 менен ооругандардын саны кескин азайып кетет. Демек кыргыз эли түштүк менен түндүккө бөлүнбөй ынтымакта жашаса, анда бардык апааттан аман калат деген ой жаралбай койбойт. Кыргыз каганатынын мурасына ээ болушубуз үчүн кыргыздын касиеттүү эл экендигин, каада салт, үрп адаттарын дүйнө жүзүнө маданият, спорт, искусство жана кино аркылуу даңаза кылууга чыныгы патриот инсандарды жана демөөрчүлөрдү өз катарына чакырып кетет. Эгер жараткан Кудай бул улуу вазифаны Алмакан эжебизге буйруган болсо, анда биз Арузат эжебизди кош колдоп жана коргоп, өзүбүздүн патриот экенибизди көрсөтсөк, ишибиз оңолот. Урматтуу Манас атабыздын урпактары жана улуу кыргыз каганатынын мураскерлери, дүйнөнүн бардык жерлеринде кыргыздар бар үчүн дүйнө сакталып турат. Кыргыз жоголсо, дүйнө эли жоголот. Дүйнөнү кыргыздар башкарат. Анткени кыргыз Кудай сүйгөн, касиеттүү эл деген сөзүнөн эч качан кайтпаган, дүйнөлүк, элдик дарыгер, баарын алдын ала көрө билген касиеттүү Алмакан Бекова. Аяпаке караныңдан кагылып, катар жаздым калабын деп тарынып, караныңдан кагылайын жан апа, азыр жүрөм бир өзүңдү сагынып, айланайын жакшы көргөн апамсың, эмгек жоёт бир гана адам капасың. Мен ойлонбой эмгектенчи жан апа, каникулда эс алганы барамын. Мен
мектенчи жанапы каникулда эс алганы